неде Москвада Золото партия деген китеп чыккан. Бунич деген киши жазган. Өмүр бою изилдеген да ошо Союздун Ленин атабыздан 90-жылга чейин болгон окуяларын именно финансовый махинациялар жазган да. Кызык китеп. Ой, укмуш да, ой, Бунич деген киши. Игорь беле, интернет ачсаңыз жазып бар. 28-29 жылдары бизде кулакка тартылган го. Кулакка тартылып, жана деп тип казак туугандар кырылып атканда, жанагы комитетте отурган Ежовтун да мурун Яго 150 миллион доллар болгон ошолор. Ошондо 150 миллион долларды эсептесең, азыркы ошондо 1,5 миллиард доллар да мындай. Андан да күчтүү болуш керек. Ал мезгилде 1 рубль жок да адамдар болгон да. Ооба. Рубль көрбөгөн да кишилер болгон да. Ошо Буничти анан жанагы Саддам Хусейн 78-жылы 78-жылы Москвага чакырат, срочно учуп кел деп. Учуп келет. Анан лично сенин шотуңа Швейцарияга жылына 500 миллион доллар которобуз. Иранга жаңжал башта дейт. Ал сразу барып тур баштайт, 10 жыл болот. 10 жыл которот Швейцарияга жылына 500 миллион доллар наличка. Саддамга. Ой, ал мындай, ал оружие бергени мын бөлөк. Оружие сатканычы. Бул эми бул неме деген дүйнөлүк жаңжал деген бул бизнес экен да, крупный бизнес экен да. Жер тазаланат биринчи, кайра шаар саласың. Строительство жүрөт. Неме сатасың, неле? Курал сатасың. Ой, ал жакта счет болбойт. Жөнөкөй тынч жашаган элде счет эсеп болбой жатыр анан кийин. Андай жерде вообще счет жок да. Ошо Бунич деген китепти алып окусаң, история многу. Мен ушу ойлоп коңушум. Теги 1700-жылы Кокон башталган, түзүлгөн. Ошол 1876 кулады Кокон. Анан кийин ошол Российский империянын 17-жылга чейинкиси, анан адан 17-жылдан 90-жылга чейинки ушул эки китепти кошсок эле сонун чыгат да биздин историячы. Бизде кулакка тартылгандардын малдарын өкмөткө төгүлдү деп туруп анан тыйындарын өздөрүнө которушуп алган да. Ой, бизде канча жанагы үйлөрдөгү алтындарды келип алып кетишкен комитет беднаты. Комитет беднаты деген болгондо алтын, мал, кымбат буюм өздөрү алып койгон экен да. Ой, өздөрү алып коюпту да. Бираз немеге төктүдө кылып койгон. Баягы отчетко. А так жанагы немедегини сурап отур. Кокон жанагы Төлөгөн аке жазат сынган кылышта 80 араба алтын алып кеткен деп. Коконду кулагандачы. Орустар. Ооба, какта дейт, Ленинградта, Эрмитажда. Жана кооз буюмдарды Эрмитажга койгон. А мындай жана слиткаларды тай туяк, жана кой туяктарды болсо ошондой Буничти окугула, Буничти. Игорь Бунич, Золото партии.